Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Столтенберг. Украина жеңилген соң НАТОго кабыл алуунун зарылчылыгы жок. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенбергдин пикиринде, эгерде Украина жеңилип кала турган болсо, аны альянска мүчөлүккө алууну талкуулоонун эч кандай мааниси жок. Брюсселде өткөн форумдун жүрүшүндө бүгүнкү эң маанилүү маселе Путин жеңилип, Украина көз карандысыз мамлекет катары сакталып калуусу маанилүү. Эгерде окуя тескерисинче кетип, Украина Европадагы көз карандысыз демократиялуу мамлекет катары сакталып кала албаса, анда анын мүчөлүк маселеси талкуулоого да жатпайт, деди Столтенберг. Мындай кырдаалдан НАТО Киевтик бийликти колдоодо бирдиктүү позицияда экендигин көрсөтүшү керек деген сөзү менен баш катчы оюн жыйынтыктады. Өткөн жылы сентябрь айында Украина НАТОго мүчөлүккө өтүүнү тездетилген тартипте ишке ашыруу сунушун берген АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливандын пикиринде, мындай процедураларды жүргүзүү убактысы эмес. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба 11-12 июль күндөрү Вильнюстагы саммитте Киевдин мүчөлүккө өтүүдөн башка сунушу жок, деди. Россия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва кырдаалга тыкыр көз салып тургандыгын, Украинадагы согуш коңшу өлкөнүн альянска мүчөлүккө өтүү сунушунан улам чыккандыгын белгиледи. Булак Назар Ньюс Кежи. КМШ өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны 27 октябрда Бишкекте өтөт. Бул тууралуу Сочиде өтүп жаткан КМШ өкмөт башчыларынын жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Малым болгондой, төрагалык кылуунун алкагында 12-13 октябрда Кыргызстандын аймагында Тышкы иштер министрлер кеңешинин, КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйындары жана КМШнын тармактык органдарынын жыйындары өтмөкчү. Белгилей кетсек, Акылбек Жапаров учурда Сочи шаарында иш сапарынын алкагында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышууда. Булак Суперкери. Депутаттар мөңгүгө Аль-Нахаяндын ысымын берүүнү биринчи окууда колдоду. Бүгүн 7-июнда жогорку кеңештин жыйынында Ысык көлдүн Жетегөз районунун Акшыйрак тоо кыркаларындагы мөңгүлөрдүн бирине Шейх Заид бин Султан Аль-Нахаяндын атын ыйгаруу жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Талкуунун жүрүшүндө депутат Адахан Мадумаров каршылыгын билдирип, чокуларга өлкөнүн улуу инсандарынын баатыр ата бабалардын ысымдары менен аташ керектигин белгиледи. Бул пикирди депутаттар Марат Мураталиев, Мирлан Самый Кожо колдошту. Депутат Русланбек Жакышев мындай чечимдер коомдук пикирди эске алуу менен кабыл алынышы керектигин кошумчалады. Ал эми депутаттар Балбак Төлөбаев, Коргонбай Жусупбек уулу, Кундузбек Сулайманов, Аманкан Кенжебаева мөңгүгө аталышты. Ыйгаруу дос мамлекеттин лидерине, негиздөөчүсүнө болгон сый-урматтын белгиси, эки элдин достугунун символу экенин белгилешти. Эл өкүлдөрү бул дүйнө жүзүндө кеңири тараган тажрыйба экенин айтып, мисал катары Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымы дүйнө жүзү боюнча көптөгөн объектилерге ыйгарылганын эске салышты. Талкуунун соңунда мыйзам долбоор биринчи окууда жактырылды. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммед бин Аль-Нахаян менен жолугушуу учурунда Ысык көлдөгү мөңгүгө БАИнин негиздөөчүсүнүн ысымы ыйгарылганын билдирген. Жыйында баяндама жасаган мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин директорунун орун басары Мурат Байдылдаев билдиргендей, Шейх Заид бин Султан Бириккен Араб Эмиратынын негиздөөчүсү жана биринчи президенти 30 жылдык башкаруусунда биринчилерден болуп, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн тааныган. 2022 жылдын декабрь айында эки өлкө ортосунда $миллиард ашык келишимге кол коюлган. Шейх Заид бин Султан Аль-Нахаян 20-кылымдын көрүнүктүү тарыхый инсаны, БАИнин негиздөөчүсү жана биринчи президенти. Ал 7 эмиратты бир бүтүнгө бириктирүүдө жана БАИнин болуп көрбөгөндөй өнүккөн мамлекетти түзүүдө маанилүү роль ойногон. Булак Назар Ньюс Кежи.
Сот Курсан Асановго каршы иш боюнча өкүм чыгарды. 1-май райондук соту Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов менен анын жакындарына козголгон кылмыш иши боюнча өкүмүн чыгарды. Биринчи иш 2020 жылы мурдагы вице-премьер Жеңиш Разаковдун билдирүүсүнөн кийин козголгон. Ал Асанов менен журналист Турсунбек Бейшенбеков аны оор жана өзгөчө оор кылмыш жасоого күнөөлөп жалган маалымат таратканын айткан. Мунун кесепетинен Разаков Тажикстандын агенти аталганын белгилеген. Асанов кылмыш жасалгандыгы тууралуу жалган маалымат таратуу боюнча күнөөлүү деп табылды. Жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза каралган жок. Бейшенбеков Асановдун өкүл баласы дагы күнөөлүү деп табылып, бирок жазаланган эмес. Асанов 2019 жылкы Кой Таш окуясы боюнча акталды. Ал ошол учурда Ички иштер министрлигинин жетекчисинин орун басары болчу. Бул иш боюнча Асановдун айдоочусу Тамирбек Пайзылда уулу менен баласы Мухаммед Али Асанов дагы акталды. Эске салсак, Асанов буга чейин 2020 жылдагы октябрь окуяларындагы массалык башаламандык боюнча акталып, бирок бийликти күч менен басып алууга даярды көрүү иши боюнча күнөө коюлган. Ал кыргыз милициясына чыккынчылык кылды, ишенимден кетти деген негиз менен 2019 жылы 13 августта кызматтан бошотулган. Кылмыш иши козголуп, үй камагына алынган. Асанов мурдагы президент Алмазбек Атымбаевди кармоо учурунда далил болчу буюмдарды жана маанилүү документтерди тергөө органдарынан жаап жашырган деп айыпталган. Мындан сырткары, министрге баш ийбей өз алдынча чечим кабыл алган, атайын даярдыктагы аскерди мыйзамсыз түрдө айдоочу кылып дайындаган деген күнөө коюлган. Башкы прокуратура 2019 жылдын август айынын соңунда видео жарыялаган. Тергөөнүн маалыматы боюнча маанилүү далил материалдарын Атамбаевдин үйүнөн Асановдун улуу баласы чыгарып кетип, жан сакчысы аркылуу өзүнүн бир тууган Мухаммед Алиге берип жиберген. Кийинчерээк аскер прокуратурасы Асановдун уулу өлкөдөн качып кеткенин кабарлаган. Булак Спутник KG. Депутат Сарбагышев Балыкчы шаарынын аталышын өзгөртүүнү сунуштады. Балыкчы шаарына Жусуп Абдрахмановдун ысымын ыйгарыш керек. Мындай пикирди бүгүн 8-июндагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Максатбек Сарбагышев айтты. Парламент Ысык көлдүн Жети-Өгүз районундагы Акшыйрак тоо кыркасында жайгашкан номер 354 мөңгүгө Бириккен Араб Эмирликтеринин шейхи Заин бит Султан Аль Нахаяндын ысымын ыйгаруу жөнүндө мыйзам долбоору каралып жаткан. Мөңгүгө атын берип атыпсыздар. Мен былтырдан бери Балыкчы шаарын Жусуп Абдрахмановдун атына которуп коелу десем, министрлик тарабынан бүгүнкү күнгө чейин бир аракет болгон жок. Анан бүгүн ушундай иш болуп жатканы бир чети өкүндүрөт, деди Сарбагышев. Булак Супер KG.